Азыркы учурда косметология тармагында бир катар техниканын өзгөчө жана таң каларлык түрлөрү күндөн күнгө көбөйүүдө. Алардын бири смаз лифтинг. Дал ушул техниканын жардамы менен бет түзүлүшүндөгү ашыкча терилерден же майлардан арылууга болот. Азыркы күндө заманбап технологиялардын жетишкендиктеринин бири косметологияда бул хайфу система деп айтсак болот. Кем деген бул энергия теринин тереңки катламына чейин жете ала турган энергия деп айтсак болот. Башка түрлөрү бар энергиялар, алар дермальный слойго чейин жетет. Бул энергиянын жеткен слою болсо тереңки мышечный уровень деп коет, жана ошол майдын слою менен мышечный уровеньге чейин жете ала турган энергия. Бул боюнча багы бетте объемдо болот. Ошондон бирге үстүнкү катмандагы теринин дагы кереги жок эмес, лишний бир кожа, лишняя площадьти кыскартсак болот. Мындай бетти арыктатуу жолу бир гана процедурадан соң өз жыйынтыгын берет. Бул лазерди колдонууда анын зыяны жок экенин адистер эскертет. Бул кадимкидей эле оргстекло материал. Прозрачный болгон себебинен иштеп аткан энергиянын тийген жерлерин бул жерден көрө аласыңар. Мен азыр тонкий слой менен, жука слой менен гель коюп жатам. Адамдын бетине дагы байкасаңар, мен азыр бул жагынан атам. Бул жак бетинен. Көрсөңөр, бул жагынан быдыраланып ягынан сезип аласыңар. То есть башкача айтканда, ушунча калыңдыктагы, аралыктагы терини энергия өтүп, бул жак бетине чейин жете алат деген маанайда. Бул жерде өзүнүн аралыктарын, энергиянын аралыктарын көбөйтсөк болот, аны азайтсак болот. Бул жерден мощности деп коет, ошону кубаттуулугун да көбөйтүп азайтсак болот. Бул жерде болсо өзүнүн отчету бар. Канча биз вспышка кыlalım деп бул жерден көрө алышат. Ушундай аралыкта бетке да ушинтип иштелет. Эми азыр эми көңүл бурсаңар, мен аны алмаштырып атам. Биз бул жагынан иштедик. Бул жагын тазаладык. Көңүл бурсаңар, биз бияк бетинен иштедик. Бул жагынан кырмасаңар, быдыраланып сезип аласыңар. То есть бул жагында эч кандай өзгөрүү жок. Бул теринин сырты болот да, сырткы катмарыбыз болот. Бул болсо теринин ички катмары. Ички катмарында кандай процесс жүргөнүн бул жерден байкай аласыңар. Ар бир нерсенин оң жана терс жактары болгондуктан смаз лифтингти жаш куракка карата тандоо керек. Маселен, улгайган айымдар үчүн мындай процедуралар сунушталбайт. Анткени бет терисинин жука болгондугуна байланыштуу түрдүү ооруларды козгошу толук мүмкүн. Бетинин ээк бөлүгүндө терисин тартыруу үчүн келген Евгения аттуу кардар эч оорубаган жана процесс аз убакытта эле бүткөнүн айтып өттү. Карылыкка каршы хирургиянын бул түрү чет өлкөлөрдө эч-ак өнүгүү жолуна түшкөн. Айрыкча Корей жаштарынын арасында популярдуулукка ээ. Смаз лифтингдин операциясыз, башкача айтканда бычаксыз жасалганы менен көпчүлүктүн купулуна толо алган. Тахмина Кенжебек кызы, Айзирет Осмонов, Нью ТВ.